Бишкек-Ош унаа жолунун селден улам жабылган аймагы унаа каттамдары үчүн ачылды. Июлда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүп Бишкек-Ош унаа жолунун Токтогул районундагы участкасы жабылып, кайра эки тараптуу жол ачылды. Жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери жол коопсуздугун камсыздоону тынымсыз улантууда жана учурда унаалар эки тарапта тең көп экендиги айтылды. Bir saatten beri turabız deyip kişiler. Pробка. Ya. Maşın aşağıda olup kalktır. Ötüp gidelim buradan şu. Hadi yürüme. Balota ekan. Balota o'qib Arkadan seli gelip durdu şunda. Так, всем пробка пост. Ё-моё. Тяг, всем пробка. Новопокровкада велосипед менен бара жаткан адам мерт болду. Бүгүн 7-июлда Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка айылындагы унаа кырсыктан бир адам мерт болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Саат 17:33-тө Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгына Новопокровка айылында жол кырсык катталгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул факты Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгында катталып, алдын ала тергөө иштери башталды. Ыкча миликтөө тобу окуя болгон жерге барып, 1966-жылы туулган Жарандын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаага 1973-жылы туулган Жаран велосипед менен жолдон өтүп бара жатып урунганын аныкташкан. Ал андан ары ыргып, карама-каршы тилке менен келе жаткан 1984-жылы туулган айдоочунун Toyota Ipsum үлгүсүндөгү унаасына урунган. Жаран ошол жерде каза болгон. Бул окуя боюнча бардык зарыл болгон соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Унаалар атайын тосмого коюлду. Учурда иликтөө иштери уланып жатат деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда, андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Мексикада эки жүк ташуучу унаа тозокко түштүбү? Өлкөнүн түштүк батышындагы Гвадалахара жолунда узундугу болжол менен 40 метр жана туурасы 10 метр болгон ири чуңкур пайда болду. Эки жүк ташуучу унаа жер астына кирип кеткенден кийин аймактагы жол кыймылы токтоп калган. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Бийлик жол кырсыгына кабылбаш үчүн бир нече көчөлөрдү 9 сааттан ашык жаап койду. Окуянын себептери такталып жатат. Эл аралык ММК аны унааларды тозокко кирип кетти деген ат менен жаңылыктарды чыгарып, интернет колдонуучулар арасында талкуу күчөп жатат. Бул сындуу аталыштагы жаңылыктар кызыктуубу же кооптондурабы? Техас суу астында калууда. Ал жерде бир нече саатта эле жаан-чачындын айлык нормасы түштү. Дарыялар жээктен чыгып суу ташкыны буга чейин кеминде 6 адамдын өмүрүн алган. Шарттар өмүргө коркунуч туудурат, жолго чыкпаңыз деп эскертти бүгүн Техастын аба ырайы кызматы. Мал десең арданат. Бишкектин вице-мэри айдоочунун жоругу тартылган видео менен бөлүштү. Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиев мал десең арданат деген аталышындагы кезектеги видео менен бөлүштү. Ал социалдык желидеги баракчасына жарыялаган видеодон жасалып жаткан жолдун тротуарынан жүрүп бара жаткан унааны көрүүгө болот. Окуя Лев Толстой көчөсүндөгү асфальт басылып жаткан аймакта болгондугун байкоого болот. Чара көрүп койбосуңар болбойт, асфальттын баарын тебелеп, ондай айдап атат да, эмне деген болчу.
Ошто каналдын үстүнө салынган май куюучу жай боздорулууда. Ош шаарындагы Исанов көчөсүндө жайгашкан Россия нефть май куюучу жайы бузулууда. Бул тууралуу бүгүн 7-июлда медиадан билдирди. Ак Бууру дарыясынын куру аймагына курулуп калган коммерциялык жана башка багыттагы курулуштарды алып салуу иштери башталды. Бузуу иштери Россия нефть май куюучу бекетинен башталды. Андан арыда соода түйүндөр, унаа жуучу жайлар жана башка курулуштар алынып салынат. Бошотулган жер аянттарынын ордуна Бахапова көчөсүнө чейин толук эс алуу аймагы курулуп, жашылдандырылат деп белгиленген маалыматта. Булак суу беркежү. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Исанов көчөсүнүн жээгиндеги курулуштарды алып салуунун алкагында бул Россия нефть май куюучу бекети болгон. Бүгүн бул май куюучу бекет толук ишмердүүлүгүн токтотту. Атайын белги катары кызыл мондай лента коюлуп, бул жерге УМЭСтин муниципалдык менчик башкармалыгынын техникалары келип, эскертүү катарында бир катар жерлерин бузуп беришти. Ал эми ээлери, бул жердин уюштуруучулары 3 күн аралыгында толук май куюучу бекетти бузуп, бул жерди алып чыгып, жерди бошотуп коюуну убадалады. Ал эми мындан ары май куюучу бекеттен сырткары дагы бир топ коммерциялык багыттагы курулуштар бар. Аларды дагы алып Ак Бууру дарыясынын жээгин ачуу иштери улантылат. Буйруса бүгүн мына 7-июль шаарыбыздын көрктөндүрүү максатында мэрибиз Жеңишбек Шермаматовичтин тапшырмасы менен Ак Бууру дарыясы жалпы көрүнүп турсун, ушул жерлерде жалпы зданиялардын баарын бузуп, гараждарды тазалап, парк кылайлы деген максатта программа иштелип жатат. Ошонун негизинде биринчи акыйкат калыстык үчүн ушул фирмадан, ушул заправкадан баштадык. Ушул жерди бузуп 3 күн ичинде тегиздеп, дальше өйдөнү көздөй калган зданияларды, гараждарды бүт бардыгын сыноо иштери жүрөт. Буйруса ушул жолдон өтүп баратканда Ак Бууру дарыясы көрүнүп турат. Шаркыраган Ак Бууру дарыябыз көрүнүп турсун. Ушул мостко чейин, аллеяга чейин бүт бардыгы тазаланат. Тазаланып парк болот бардыгы жерлерчи.